Тамара Жумалиева, Алча гүлдөгөн түндө. Окуган Бермет Сыртбай кызы. 2 бөлүм. Станциядагы үчөө. Дал ошол 1929 жылдын июнь айынын соңунда Жоодар Ташкенттеги станцияда поезд күтүп жаткан эле. Башына кийген боз шапкеси, ак көйнөгү, жалтырата сүртүлгөн кара туфлиси жигиттин түптүз турпаты менен сымбаттуу келбетине куп жарашып турду. Бүгүн Орто Азия мамлекеттик университетинин мыкты студенттеринен бири Жоодар Иманбаев аны артыкчылык диплому менен аяктап, өзүнүн туулуп өскөн мекенине кайтат. Жанында Караколдогу орус тизе мектебинде бирге окуган, кийин Ташкенттеги университеттин жатаканасында чогуу жашап, бир тиштем нанды бөлүшүп жеген Зияш досу турду. Бир маалда досу чыдабай, өзү көтөрүп турган кол чемоданын жерге коюп, үстүнө отурду. Кыязы поезди күтө берип, буттары талыды окшойт. Ошол эле маалда Зияш кимдир бирөөнү күткөндөй эки жагын кылчак-кылчак карай берди. «Кимди күтүп жатасың?» деп сурагысы келген Жоодар оозун эптеп барып, кайра тим болду. Кээде ачыгын айтканда сөз сүйлөгөндөн дагы эринип кете турган. Андан көрө айланасын байкап, ар бир майда чүйдөгө дейри көңүл буруп, талдоого алган жигитке абдан жакчу. Июндун мээ кайнаткан ысыгы темир жолдун көмүр жыттанган жытынан баш айланат. Станцияга күпүлдөп жагын келип токтогон паровоздун кара түтүнү вагондордун үстүнөн ыкшоо көтөрүлүп, бозоргон асманга сиңип кетүүдө. Жоодарга кечээ кат келген. Анда легендарылуу чекист устаты Владимир Головкин аны Кыргыз СССРинин ОГУП башкармалыгына Фрунзедеги борбордук аппаратка жумушка чакырганы жазылыптыр. Ал буга катуу сүйүндү. Сүйүнгөнүн жөнү бар эле. Дал ошол системада иштөө ага абдан жакчу. Ошентсе да бул жөнүндө эч кимге тиш жарган жок. Жада калса эң жакын досу Зияшка да айткан жок. Жигит кутучасынан бир тамеки алып чыгып күйгүзүп жаткан учурда тааныш үндү укту. «Жоодар! Зияш! Акыры силерди таптым!» Кылчайды. Галя экен. «Кечигип калдым деп ойлодум эле. Кудайга шүгүр, үлгүрдүм». Кыз чуркап келгендиктен ысыктан албырып чыккан бетине саргыч чачтары жабышып, көгүш көздөрү бир башкача жайнап турду. Колунда чакан баштык кармап алган. Баштыкка Жоодардын жакшы көргөн жемиштерин, алчаларды салып алыптыр. Анын ширеси жука кездемеден өтүп, боз баштык кочкол кызыл тактарга буйулуп калыптыр. «Бул сага!» деп энтиге колундагысын жигитке сунду Галя. «Жаңы эле атамдын бакчасынан терип, жууп келдим. Алчаны аябай жакшы көрөсүң го, жолдон албайм!» деп корс жооп берди жигит. «Көйнөгүм булганат!» Анын мындай орой мамилесине кыздын кабагы кирдей түшкөнүн көрүп, Зияш күйкөлөктөп жиберди. «Келе бери, жолдон жейбиз. Чоң рахмат сага, Галя!» Галя алча салынган баштыкты Зияшка берип, андан ары эмне кыларын билбей, ыңгайсыздана туруп калды. «Поездиңер качан келет экен?» деп сурады бир аздан кийин кыз, эмелеки таарынычын унуткандай. «Саат 11-де. Дагы жарым сааттай бар», деди Зияш. «Мен силерди аябай сагынам. Кат жазып тургула, Дарегимди болсо билесиңер. Ташкентке келгенде сөзсүз биздин үйгө келгиле. Атам күйөөгө берип жибербесе эле келебиз, Жоодар?» деди Зияш тамашаламыш болуп Жоодарга карап. Досу болсо адатынча унчукпай, поезддер токтоп жаткан тарапка жүзүн буруп кетти. Бир саамга кабагы чытыла түшкөнүн байкаган Зияш бул сөзү жакпай калганын түшүндү. «Мен суу сап жатам», деди Галя капысынан. «Кезекке туруп сага пиво алып келип калайын», деди элбек гана Зияш. «Токто, мен барып келейин. Силер ушул жерден жылбай тургула», деп күңк этти жанатан каккан казыктай бир ордунан жылбай тамеки чегип турган Жоодар.
Анын тамекисинин калдыгын ыргытып, жаңы туфлисин аябай, аны таманы менен болчите баскандан кийин пиво сатып жаткан тарапка жөнөп калды. Бул жолу Галия менен сүйлөшкүсү келген жок окшойт. Ташкенттеги таанымал адамдардын бири Ильфат Габитуллиндин кызы Галия бул кыргыздын эки жигити менен Ташкенттеги университетте таанышкан. Алардан бир курска төмөн окуучу. Атасы Ильфат Николай падышанын заманында эле Казан тараптан Түркстанга келип, соодасы менен агартуу ишин катар алып жүргөн кадырлуу татарлардан эле. Ильфат жаш чагында Пишпек уездинде жашап, кийин Ташкентке көчүп келип, үй-жай күтүп туруп калган. Калаанын чогортосунда келишкен чарбагы менен заң караган үйү бар болчу. Бир нече соода дүкөндөрүн иштетип, гезит чыгарган басмаканасы да бар эле. Совет өкмөтү орногондон кийин большевиктер үйүн жана соода күркөлөрүн алып коюшкан. Азыр шаар четиндеги чакан үйдө жашап, бирок басмаканасын иштетет. Кыргыздардын алгачкы Эркин тоо гезитин чыгарууга да Ильфаттын көп көмөгү тийген. Большевиктерден алгач запкы көрсө да, акыркы жылдары ак эмгеги менен Ташкенттин интеллигенциясындагы кадырлуу адамдардын бирине айланган. Кыздары Галия менен Нурфия билимдүү десең билимдүү, сулуу десең сулуу кыздар болуп бой жетишкен. Галия жанындагы Зияшты эсине албай, жоодардын колуна оор айнек кружкага коюлган пиваны кармап, орус сатуучу менен элпек гана сүйлөшүп жатканын суктана карап турду. Демейде токто, ашык сүйлөбөй, унчукпай жүрсө да, өзүнө керек адам менен тил табышууда ал эч кимди алдына салбасын Галия жакшы билчү. Бул кыргыз жигит энен тилинен тышкары орус, казак, өзбек, ал тургай аны татар тилинде да эркин сүйлөчү. Ал эч нерсе эмес, бир окуган текстти же китепти сөзмө сөз жаттап кала турган өзгөчө сейрек кездешчү таланты да бар эле. Галия аны биринчи ирет университеттин жыйындар залында комсомолдорго арналган жыйында көргөн болчу. Чогулган студенттерге социалдык экономикалык факультеттин эң мыкты студенти трибунага чыгып баяндама окуду. Жигит коюу кара чачтарын улам сылай, марксизмдин идеялары тууралуу ого эле көп сүйлөдү. Ушунчалык келбеттүү жигитти Галия өмүрүндө биринчи ирет кездештирип отурат. Токтоо караган кара көздөрү, ар бир кыймылы ага өтө терең таасир калтырды. Бул университетте аз да болсо кыздар окучу. Кийин алардын баары ал тургай кала боюнча эң ажарлуу кыз деп эсептелген Зебиниссода жоодарды жакшы көрөрүн билди. Ошондон бери болгон күчү менен жоодарга жакын болууга аракет кылып келет. Галия Ташкенттеги Орто Азия университетинин адабий философиялык факультетинде окучу. Жоодардын эң жакын досу Зияш кыз окулган факультетте андан бир курс жогору окуй турганын билип, абдан сүйүндү. Зияш университеттеги адабий ийримдин мүчөсү да болчу, ыр жазып, мыкты котормочу да боло турган. Кыз ойлонуп, жаңы заманды мактаган бир-эки сабырды чимелей салып Зияшка барды. Сизди мыкты акын деп уктум. Ырларымды окуп бересизби? Кайдагы мыкты акын? Бир нерселерди чүргөмүш калам, деди сулуу кыздын ага келгенине толкунданган Зияш. Ошентип шылтоо таап жүрүп Галия дегенде аны менен достошту. Бир күнү Зияш баштаган бир нече студентти атасынын чакан бөлмөсүндөгү сейрек кездешүүчү китептер сакталган китепкана менен таанышып кетүүгө чакырды. Албетте, алардын арасында жоодар да бар болчу. Ошол жерде Зияш да досун Галияга тааныштырды. Кыздын күн өткөн сайын бул кыргыз жигитине карата жакшы көрүү сезими күчөдү. Ал болсо эч качан сезимин билдирген жок. Алгач Зияш аларды тааныштырган күнү кандай салкын караса, окууну бүткөнгө чейинки 2 жылда да дал ошондой салкын караган бойдон калды. Ошого карабай, Галия кыз башы менен намысын жыйнаштырып коюп, жоодар кайда барса, ошол жерде жүрөр эле. Бара-бара жоодардын чөйрөсүндөгү достору бул татына кайта таргызын жакшы тааный турган болуп калышты. Бүгүн дал ушул туң сүйүүсү жоодар мекенине кайтып жатат. Галия эмне кыларын билбей турду. Айла жок, окуусун бүт элек, анан калса жоодар ага эч нерсе деп убада кылган эмес. Кыздын карап турган сезгендей,
Жоодар алар тарапты карады да пиваны көтөрүп бери жөнөдү. Зияш менен Галия аны утурлай басышты. Ошол маалда ортодон жылаңайлак, жыртык көйнөк кийген 6-7 жашар чамасындагы илмиген арык бала чыга калды. «Байке, бир аз тыйын бериңизчи, ачкамын», деп жалооруй сурады. Бети күнгө карайып күйүп, эриндери чарт жарылып кеткен кайрычы бала Жоодардан. Атыңды турчу нары. Жоодар кыжырдануу менен аны түртүп жиберди. Арыктыгынан ыргайдай болуп турган бала күү менен жерге жыгылып түштү. Тизеси сыйрылып канап, ооруганына чыдабай ыйлап да жиберди. Зияш чуркап келип, баланы тургузуп, чаң болгон жыртык шымын күбүмүш болду. «Бул эмне кылганың, жолдош Иманбаев?» Ал Жоодардын оор мүнөзүнө кээде капа болуп, же жасаган осул ишине нааразы болуп калганда ушинтип кайрыла турган. «Бир аз тыйын берсең, эмне болот эле?» «Бооруң ооруса өзүң бер». Жоодар колундагы кружканы Галияга сунду. Бирок кыз аны карабай, капчыгынан бир нече тыйынды алып чыгып, баланын киринен ботала болуп, ачкасынан калтырап турган алаканына салды. «Ала кой, ысык токоч сатып алып же. Биздин жолдошту кечирип кой». Анан баланын маңдайына сылайын деп колун чекесине койгон кезде Жоодар анын билегинен шап кармап калды. «Тийбе», деди катуу. «Азыр бардык жерде оору күчүп турат. Ичкелте, кургак учук. Жуктуруп аласың». Галия эч нерсе деп жооп берген жок. Билегин акырын гана Жоодардын колунан бошотуп, таарынгандай тескери басты. Жигит кружкада пиваны көңтөрө ичти да, аны ээсине кайтармакка артка кайрылды. Аксаңдай чуркап кеткен баланы карап, көзүнө жаш тегеренип кеткен Галияны байкаган Зияш калп жөтөлүмүш болду. «Жоодар ушундай. Корс мүнөзүн билесиң, ага таарынба. Бирок бир жакшы көргөн адамына андан өткөн жакшы киши жок», деди ана Галияны сооротуп. Кыз үндөбөдү. Гүлнура Жумалиева, «Алча гүлдөгөн түндө». Окуган Бермет Сыртбай кызы. 3-бөлүм. Опузалап келген күйөө бала. 1929-жылдын жай саратаны болчу. Боз үйдүн ичинде сабак ышып жаткан айым күлдүн маанайы жок. Алыскы Фрунзеде чоң окууда окуган Жайнагүл келе жатыптыр дегенден бери бул ончакты боз үйдөн турган жайлоодогу чакан конуш апыр-тапыр болуп эле калды. 3 күндөн бери ошол эрке өзүнүн беттегенин бербеген өжөр кызын Караколдогу пристандан тозуп келгенге абышкасы Сагалы менен анын байбичеси улар бөбө камданып жатышкан. Эркек киши барсын дейле, элечегин сүйрөп улар бөбө күңүлөшүмө эмне жок дейм да. Бир чычкандай кызды тозуп алып келгенге анча эмне чабылып чарпылышты ботом. Анын кызы эле Боронзодо окуса укмуш болот кетет бекен? Шашылбагыла. Менин балдарым деле чоңоюп келе жатат. Аларды дагы калаада окутам. Үркүн маалында жакырчылыктын айынан жаш кыз өз маалында өрөөнгө атагы чыккан Нарбоз бийдин уулу, жашы 50-дөн небак ашкан Сагалынын токолу болуп турмушка чыгууга мажбур болгон эле. Болбосо жаш курагы Сагалынын жалгыз кызы Жайнагүлдөн болгону 10 жаштай улуу. Абышкасы Сагалы да байбичеси улар бүбөнүн айтканынан чыкпайт. Заар тилдүү, көңүлөшү менен күн сайын тымызын кармашат. Улар бүбү убагында бала көрбөй, мазарларга конуп түнөп жүрүп, кийин 3 бала төрөгөн экен. Бирок экөө өмүр кайында чарчап калыптыр. Жалгыз аман чоңойгон кызы Жайнагүлдү Сагалы абдан жакшы көрөт. Кеңеш өкмөтү орногондон кийин Караколдогу алгачкы уюштурулган кыздардын жатак мектебине окутуп, кыз бала экенине карабай кат сабатын жойдурду. Мындан 3 жыл мурда жашы окуган кыз ал кезде Бишбек, азыр Фрунзе деп аталып калган Борбор калаага окууга кеткен. Киши көргөн доктор болуп чыгат имиш. Мен деле күйөөгө тийбей турганда кеңештин жарыгы тийип окумак экем. Мен да эл жер көрүп,
комсомол болмокмун. Жайнагүлдөн эмнем кем эле. Бул жерге келгениме 10 жылдан ашса да, балканактай 2 эркек уулду төрөп берсем да, бир кап буудайга сатылып келген Куу Токол деген атым калбады го. Ушул сыяктуу аягы түгөнбөгөн ойлору менен алпурушкан Айымкүл сабааны бышып бүтүп, оозун жылуулап жаап, тезек термеке колуна кап алып сыртка чыкты. Күн бүркөлүп, түн өрүп, батыш тараптан кара булуттар чогулуп жатыптыр. Бул жайлоо жайкысын керемет, абасы өзгөчө бир таптаза. Быйыл жайлоого акыркы жолу чыгып жатабыз окшойт. Эмдиги жылы жайлайбызбы, ким билет. Колхозго 4 түлүк мал берген кадырымды эске алып, башкармадан суранып, куйруктуу кой жетелетип, жатып араң уруксат алдым. Колхоз жумуштарында иштеп, талаада сугат сугарасың дейт, кечээ эле Чортамандын баласы мага буйрук берип, атаңнын көр. Менден кайдагы сугатчы, ата-бабам бий болуп келсе, деп нааразы болуп жаткан эле күйөөсү Сагалы бул жерге көчүп келе жатышканда. Жаш Токол жаңы эле тезектерип баштаганда, кош төбөнүн башынан жоон топ атчан көрүндү. Келин келе жаткандарды чоочой карап, жүрөгү түр-түр согуп, колундагы кабын таштай салып, боз үйдө карай басты. Бул жерге атайын эле зарыл иши болбосо, бейчеки киши бастырып келчү эмес эле. Ошол тушта боз таар чапанын үстүнө желбеги жаманган күйөөсү Сагалы боз үйдөн чыгып калды. Дикилдей басып келе жаткан Айымкүлгө үйгө кир дегендей ээк жаңсап, өзү келе жаткандарды көзөлектен өткөрүп карап калды. Ооба, жакшы тааныды. Бул кадимки кеңеш өкмөтүнүн душманы, Аман басбачынын жалгыз уулу Нусуке Баатыр тура. Сагалынын бырыш баскан жүзү дирт этип, денеси үрктү. Бир маанилүү иш болбосо, ал бул жерге келмек эмес. Жакындап келген сайын Нусуке камчысын бүктөй кармап туруп амандашты. Демек, доолап келе жатат. Амансызбы, Аяш ата? Бул сиз бастыр барбасаңыз, биз өзүбүз келип калдык. Арыба Баатыр, келгиле, Малжан аманбы? Атаң жакшы жүрөбү? Сагалынын иниси Мырзалы Нусукени аттан түшүрдү. Боз үйгө кирип бир сыйрагымыз сунулгандан кийин Нусуке сөз баштады. Аяш ата, сизди кеңеш өкмөтүнө 3 бүктөлүп кызмат кылып жатат деп уктум. Колхозго чычка кулагыңызды калтырбай өткөрүп бериптирсиз. Я, биз сиз менен бир ооз кеңешип дегендей, атамдын алдынан бир өтүп койсоңуз болмок экен? Анча малды берерди. Сагалы эмне дээрин билбей, башын ийкеди. Маңдайынан чыбырчыктап тер чыкты. Ушул азыр Нусуке кандай каарыса да, баары бир колунан эч нерсе келбей турган чак эле. Бир жагынан кеңеш өкмөтү, бир жагынан эски таанышы Аман башы кысып турат. Эки жоо бир келсе ажалыңдын жеткени, эки доочу бир келсе амалыңдын кеткени деген абал дал азыр Сагалынын башына түшкөн учур. Болуптур, деди бир аздан кийин Нусуке сөзүн улап. Колхозго киргениңизди айыптабай эле коелу. Бирок биздин үй бүлөгө бере турган бересиңиз бар экен. Атам Аман сизге мына буларды айта бар деп жиберди. Сагалы керденде мелт калп болуп куюлган кымызды тиктеп, кулагын жапырып калды. Аман менен бир кездеги убадасын ал да унута элек. Кечээ атаңыз Нарбоз бул өрөөндө атагы чыгып бий атыгып турганда, сиз менен атам менен дос болупсуз. Анан атам экөөңүздөр бешиктеги кызыңызды менин иним Асанбайга күйөөгө берем деп куда болгон экенсиздер. Өзүңүз билесиз, инимди жаш чагында эле тумоо алып тынды. Ал эми сиз берер кызыңызды бербей, Фрунзеге чейин алып барып окутуп жатыпсыз. Кана, буга эмне дейсиз? Сагалы унчукпай кутулуп кете албасына көзү жетти. Нусуке эмне келди десе, эски жаранын оозун тырмаганы келген тура. Жанындагы байбичеси улар бүбө бир нерсе айтайын дегендей оозун таптады эле, аны дароо тыйып койду. Нусуке аны дагы бир ирет каптап өттү. Я, кыргызда качан эле ушундай салт бар эле. Кызыңызды каапырдын окуусун окутуп жатыпсыз. Кыз бала экенине карабай, жалгыз башын сербейтип, ата бабаңыз
көрбөгөн калаага эмнеге жибердиңиз? Болочоктогу кайын журту деп бизден бир ооз сурап койбойт белеңиз? Нусуке баатыр, деди Сагалы. Үнү салмактуу, бирок жай чыкты. Тагдырдын буйругу экен. Эниң Асанбай наристе чагында чарчап калды. Ошол жылдарда кызымдын башын ачайын деп атаң менен сүйлөшкөн элем. Ал болсо, кези келгенде көрө жатарбыз деп кутулган. Андан бери унчукпады. Бул ишти бүттүгү деп ойлопмун. Аман менен кечээ үркүндө Кытайга барбай, Көйгапта бир кыш кыштап чыктым. Ага ыраазымын. Эски достугубузду эске алып, бир кыш жакындарым менен асырап, кайра бул жерге жиберди. Сиз сөздү ар кайсы жака буруп буйтаңдабаңыз. Кепти түз айтайын. Кудалашкан шертибиз менен ушул жайда кызыңызды Фрунзеден алдыртып, мага күйөөгө бересиз. Антпейм десеңиз, катуудан казаныңыз, жумшактан күнүңүз калат. Билесиз, кеңештин бийлиги мага өтпөйт. Бул жерлердин кожоюну менмин. Кызыл аскерлердин 5 жылдан бери алышып, алы күрөшүп, күчү жетпей келе жатат. Ата-бабыбыздан калган мынабу тоолорубуз турганда, алардын күчү жетпейт дагы эле. Сагалы иштен сызды. Ойлоноолу баатыр, деди ооз учунан. Ойлоно турган эч нерсе жок. Андан көрө тойдун камын кыла бериңиз. Сагалы үндебеди. Отургандарга кымыз тунуп, кептин баарын угуп отурган Айымкүл ичинен табасы кангандай боло түштү. Жайнагүлдүн кудалап койгон жери бар экенин такыр уккан эмес экен. Аны саз келгесип, кудалашкан жери азыр элге, өкмөткө суук тумшук болуп, Көйгаптын тоолорунда басмачы аталып качып жүргөн Аман басмачынын уулу Нусуке тура. Нусукенин буга чейин 2 аялы бар экенин билет. Эми Жайнагүл дагы өзү сыяктуу токол болуп барабы? Мына кызык. Эми эмне болор экен? Нусуке баштап келген топ узап кеткенден кийин кабагын ачпаган Сагалы үйгө кайра кирди. Эми эмне кылабыз? Деп ыйламсырай сурады андан байбичеси Уларбүбө. Кызымды ушул зөөкүргө күйөөгө барсын деп окутуп чокутуп жаттык беле. Чүш, унчукпа. Ал зөөкүр эмес. Бир элдин баатыр боло турган жигит эле. Минтип заман өзгөрүп кетпедиби? Атасы экөө Көйгапта жашынып жүрүүгө мажбур болуп жатат. Ой койчу ары. Тал чыбыктай кызыбызды кантип басмачыга күйөөгө беребиз? Ылдый жакка түшүп барып өкмөттүн жас оолдоруна арызданалы. Кызыбызды опузалап алам деп жатат деп. Аялдын чачы узун, акылы кыска. Арызчылыгың кантейин мунун? Сен эмнени чечесиң, байбиче? Ар кайсыны айтпай жөнөтүрүп тур. Бир Кудайдын айтканы болор. Ойлоноюн. Булардын акыры ушинтип турганын билгемин. Ошондуктан жалгыз кызыбызды алыскы калаага жиберип окутуп жаткам. Кана эме, ошондон бир майнап чыкса гана. Бул басмачы Нусуке деген неме атасына окшоп айтканынан кайтпай турган түрү бар. Байбиче, Нусуке болсо Нусуке. Айтпадымбы, бир маңдайга жазганы тургандыр деп. Мен кызыбызды жаныма мырзалдыны ээрчитип, өзүм эле тосуп келейин. Сен үйдө эле кал. Уларбүбө бушактап, ыйлап отуруп калды. Ушул маалда бул окуядан кабары жок Жайнагүл бейгапар гана боомдун капчагайында илкиген арабага түшүп келе жаткан. Жаңы гана тоо этектерине мөндүр аралаш жаан жаап өттү. Боомдун суусу күрпүлдөп таштан ташка согулуп агып жатат. Үйүнө кайтып баратканына элеп-желеп болуп, Жайнагүл жол бою калдырап келе жаткан арабага тынч отура албай толкундана берди. Капкара чачтарын жылсылап, башына салынган кызыл жоолугу өзүнө куп жарашып турду. Токмоктон чыккандан бери боомду аралай түшкөн ири муйру жол арбаба койдуго, чиркиндикке. Кошат чегилген арабага каникулда айылга кайтып бара жатышкан Жайнагүл баштаган 2-3 бала чаканы салып алган арабакеч мурдадан бирдекени каңылдап ырдамыш болот. Кашаң аттар чаң жолдо илкий басып, майышып,
шапалакты дагы тоотпогондой бара жатышты. Кыз ар кайсы жерине токумдай ак булуттар каалгып бара жаткан бозомок асманды карады. Күн батарына дагы көп бар экен. Бул жүрүш менен бир айда да балыкчыга жетпейбиз го, деди анан арабакечке кайрылып. Ай кызым, кааласаң өзүң түшүп жөө бас. Аттар чарчап калды, көрүп жатасың. Арабакеч кыңылдаган ырын токтотуп, ыңгырана жооп берди. Жайнагүлдүн жанында отурган балдар, кыздар шыңкылдап күлүп калышты. Тиги кырды ашкандан кийин көл көрүнөт, деди арабакеч. Балыкчыга эл орунга отурган маалга чейин барып калабыз. Жайнагүл адатынча жымың эте кубанып алды. Ата-энесин көрө элегине 1 жылдан ашып кетиптир. Сагынганы ушунчалык бала кезиндегидей атасынын мойнуна асылып эркелегиси келет. Эми анте албайт, чоңойду. Чоң кыз болот деген ушул турбайбы деп коет оюнда. Кыз канчалык шашканы менен балыкчыдан пароходду 1 апта бою күтөөрүн ушул маалда билген жок.